Ажырашам десеңиз жөн эле ажырашыш керек. Себеби вирус бар, мисалы үчүн коронавирус өткөндө келип кетти го, иммунитети пас, ылдый болгон адамдарга вирус келип жабышат. Иммунитети пас, ылдый болгон адамдарга. Качан үй бүлөдө эркек менен аялдын ортосунда мындай мамиле болбой, жакшы болбой, бири-бириге көңүл болбой, жаман боло баштаган учурда келип вирус келип тыгылат да ал жерге. Башка эркек же башка аял жашоого качан келип баягы шайтандар, башка шайтандар келип тыгылат десеңиз, качан өзүңөрдө бир кемчилик болгон учурда. Себеби вирус иммунитети жок болуп, ылдый болуп, төмөн болуп кеткен адамга келип жабышат. Ошол сыяктуу турмуштагы эркек аял жакшы болсо, ынтымагы сонун болсо, мындай бир болуп жашап аткан болсо, алардын ортосуна келип эч ким тыгыла албайт. Мен 100% кепилдик берем бул сөзгө. Ошондой экен, бекем болуңуздар, бири-бириңиздерге мейрим махабаттуу болуңуздар. Дуа кылган учурда пайгамбарыбыз Айша энебиз ортосунда махабат кандай болгон болсо, ошондой мейрим махабат бер деп дуа кылыңыздар. Бекем болуңуздар бири-бириңиздерге.